1.800.000 сом бир аз кеми бар кызыл китептүү 8 сотук жер тилкеси временкасы менен сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге бул чыгарылышыбызда Ош облусу Кара Суу районуна караштуу Мадай айыл өкмөтүнүн Кызылтал айылынын жаңы конушундабыз. 2-көчөсүндө 70-дарегинде достор. Чек аралары такталган. Дал ушул 8 сотук жер тилкеси шашылыш түрдө сатыкка чыкты. Эгерде кимдир бирөө ушундай жер издеп жаткан болсо, анда гүл үстүнө гүл болду. Издегениңиздер бизден табылды. Аягына чейин күзөтүп барсаңыздар, биз сиздерге көчө тараптан келүү даректерин айталы. Андан кийин сөзүбүздү ушул жерден дагы улантабыз, чек араларын тактап көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Жанагы сатыла турган жерге сиздер эгерде Ош өзгөн трассасы менен келем дей турган болсоңуздар, анда Учкун айылын жакшы билесиздер. Мал базарына бурулган поворот менен түз жогору чыгып келе бересиздер. Учурда биз Жаңы Будалык айылынын көпүрөсүнөн өткөндөн кийин Кызылтал деген айылдын кире бериш жеринде турабыз. Мындан дальше түз чыгып бара бересиздер. 161 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасына бурулуп, ошол жерден дагы даректерди түшүндүрөбүз. Эгерде сиздер Ош Алай трассасы тараптан келе турган болсоңуздар, Мойдунов Шайназар көчөсү менен Ош Примдин кирпич заводу аркылуу дагы келсеңиз болот, же Чагыр айылыны аралап келсеңиз дагы болот агайын туугандар. 161 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасынан жолугушканча. Ушул жер 161 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасы. Көпүрөдөн өтөсүздөр, солго буруласыздар, тетиги жерде Камчыбек магазини бар. Ошонон ылдый түшүп бара бересиздер. Келе жатасыздарбы? 161 маршруттук каттамдын акыркы аялдамасынан бери түшсөңүздөр магазин көчө бар. Экинчи көчө, тактап айтканда, ушуну менен ылдыйлап түшүп келе бересиздер. Буюрса бул жерге келип, сол тарапты карасаңыз, бул жерде жаш балдар ойночу ушу футбол аянтчасы жайгашкан. Ушул аянтчанын бет маңдайында буюрса мына ушул кичине чатыры учуп кеткен, толук курулушу аякта эле кам кирпичтен салынган ушул үй буюрса жери менен сатылат. Документинде туугандар, документинде 8 сотук экен, фактически 10 сотуктун тегерегинде. Чек арасын көрсөтө турган болсом, дал ушул кошунанын заборунун бурчунан баштап түз тартып бара бересиздер. Барып туруп, мына ушул временканын артына чейин келет. Тактап айтканда, биротоло зерикпей көрсөтүп коеюн. Дал ушул жерге чейин келет мына. Тосуп алып жыргап иштете бересиздер. Кенен жер, эң жакшысы суу светтери келген. Ынтымактуу беш кошкон эл жашайт. Буюрса бул жерде мына ушул футбол аянтчанын нар жагына, бер жагына сос объектилер түшөт да. Мисалы, мектеп түшөт, бала бакча түшөт, мечит түшүп калышы мүмкүн. Бирок мечит жогору жакта бар. Жүрүңүздөр. Бул фундаментини эгер жактырбасаңыздар, эскини эптеп кыйналам десеңиз, жанагы кыргызда сөз бар го, эскини эптегичең эсиң кетет деп. Көп жыл туруп калыптыр. Кам кирпичтен салынган экен. Жыгачын жыгачындай пайдаланып, фундаментин эми бир 15-20 миңге сүрдүрүп талкалап жок кылсаңыздар болот. Ордуна сиз каалагандай үй салып алсаңыздар болот. Кана кирели, киргенде буюрса мына өзүнчө бир бөлмө. Бул жагында болсо бир чоң бөлмө. Мына 5ке 3,5 чатыры сарайларга колдонсо болот экен. Бирок эми баары эскилик жетип калыптыр. Бул жагында дагы бир спальня бөлмө, эшиги өзүнчө экен. Ошол эми туугандар. Чек арасы кандай десеңиздер, чек арасы тетиги сарайдын бурчунан баштап бул жагына чейин тартып иштете бересиздер буюрса. Фундаменттери куюлуптур. Фактически 10 сотуктан ашыгыраак. Документинде 8. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Эсин номер экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. 1.800.000 сом бир аз кеми бар. Варианттары дагы каралат. Эгерде кимдир бирөө дал ушундай үй, жер издеп жаткандар болсо, анда чамдаңыздар. Суу светтери келген, мечит, мектеп, бала бакчаларга буюрса жакын эле. Жаңы конуш да бул. Ушул жаңы конушка дагы бир мектеп, бала бакча, ФАП курула турган болсо, анда гүл үстүнө гүл болот. ФАП деле, мечит деле жакын. Бирок анын аркы бир аз жүрөсүздөр. 5-10 мүнөттүк жол. Маршруттук каттам каттайт. Бул жагы Жаңалай, Бешкашар айылы аркылуу дагы чыгып келсеңиздер болот ылдый тараптан. Ош Алай негизги трассасы, Мадыны аралап келсеңиз болот, кирпич заводу аркылуу. Бул жактан Чагыр айылын аралап келсеңиз болот. Учкун айылынан түз чыксаңыз болот. Ошол эми туугандар. Документ менин колумда.
Бардыгы таза. Келе бересиздер. Ассаламу алейкум.